Кыргызстанда аутизм элементтери бар балдарды колдоо керек. Алар үчүн атайын мамлекеттик мектеп, бала бакчаларды өлкөнүн бардык аймагында ачып, адистерди даярдоо сунушун депутат Тазабек Икрамов өкмөткө берди. Анын айтуусунда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык 18 жашка чейинки балдардын 1%-ында аутизм диагнозу бар. Кыргызстанда 20 миңге жакын болушу мүмкүн. Бул такталбаган маалымат, анткени аутизм боюнча азырынча статистика жүргүзүлө элек. Бул боюнча жада калса атайын адис да жок. Аутизм боюнча эл дагы кабарсыз. Качан гана баласын адаттан тыш жүрүмүн байкалгандан кийин аны майып катары эсептеп калышат да өмүр бою оорулуу адамга чыгарып коюшат. Бирок адистердин айтуусунда аутизм элементтери бар балдар оорулуу эмес. Алар өзгөчө акылга ээ жана талантка ээ балдар. Андыктан алардын өсүшүнө жардам берүү керек дейт Икрамов. Алар өзгөчө акылга, талантка ээ балдар. Мисалга айтсак, генийлер дүйнөлүк лидерлер чыккан. Мисалга алсак, композитор Моцарт, физик Альберт Эйнштейн, АКШнын 7-чи президенти, жана коомдук ишмер Билл Гейтс, жана башка ар кандай кайсы тармакта атактуу адамдар аутист болгон. Буларга өз убагында жакшы көңүл бурулгандыктан, шык демилге берилгендиктен, адамзаттын өнүгүүсү үчүн чоң ачылыштарды жасады. Биз дагы андай балдарды көңүлдөн тышкары калтырбай, өзгөчө көңүл буруп, окутуп, тарбия беришибиз керек. Урматтуу Алтынай Сейитбековна, тиешелик комитетке протоколдук негизде тапшырма берүүңүздү өтүнөм. Аутист балдар үчүн атайын мыйзамдарды жазып, аларды колдоого алышыбыз керек. Алар асманда түшкөн же башка жактан келген жарандар эмес. Булар да өзүбүздүн уул кыздарыбыз.